Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мейірімді, ұрайымды Аллах Тааланың аты менен баштадым. Жаратқан Аллах Таалаға есепсіз мақтаулар болсын. Пайғамбарымыз Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи вассаламға салам салауаттар болған болсын. Тилекке қаршы бүгінгі күнді құру тақуа инсандар аябай көбейді. Ислам динінде мына ушундай болбойт экен деп туруп, ошол нерсени тыюу салам деп кейбир ата-энелер өзүнүн баласын мыкаачы кылып чоңойтуп атат. Эми мына ушул жерде көпчүлүгү каршы чыкса керек. Анткени ошол диндар адамдар кантип өзүнүн баласын туура эмес тарбия берип алат деп. Анда эмес угуңуз. Бүгүн ошол динде жок нерсе менен кейбир ата-энелер ошол балдарына зыян берип атат. Мен кейбир үй бүлөлөрдө, кейбир үйлөрдө көрүп калдым. Кадимки жаш балдар ойногон куурчактар бар го. Ошол куурчактардын көзү жок, көзү оюлган куурчактарды көрүп калдым да. Бул эмне нерседен кабар берип турат. Анткени динде куурчак үйдө турбаш керек, көздүү нерсе үйдө турбаш керек деген нерсени өздөрүнө кабыл алгандагы анын көзүн оюп койгон, көзүн алып салган. Эми исламга туура келсин депчи. Анан кукланы үйгө алып келгенден кийин бул болбойт, астагфирулла деп туруп анан көзүн оюп койгонуңуз ал сиздин кызыңыздын эртең мыкаачы, эч качан бир кандан коркпогон, бир уруштан коркпогон бир кыз кылып тарбиялайсыз. Анткени көзү жок адамды, ошо көзү жок ал ошондой эле көрөт да. Көзү жок адам катары эле кабыл алат да. Анан сиз кантип ошого туура тарбия берип атам деп ойлойсуз. Бул куру такыбалык. Эгер чын эле такыба боло турган болсоңуз, ошол кукланын ордуна, ошол куурчактын ордуна башка бир нерсе ойлоп табыңызчы. Көзү жок. Эгер колуңуздан келбейби, анда келип өзүңүз ошол ойнотуңуз. Үйрөтүңүз ошол нерсеге. Бул кукла менен ойно, бирок ислам шариятында мындай нерсе болбойт деп ага үйрөтүңүз. Анын көзүн оюп койбой. Буга окшогон толтура нерселер бар. Анан бир жерге кирдим, картина турат. Дубалга иленип. Ал өзүнүн апасы экен, бирок өз апасынын көзүн жаап коюптур. Ак барак менен апасынын көзүн жаап коюптур. А муну неге жаап койдуң десем, ал айтат, үйдө көздүү сүрөт турса болбойт дейт. Ошол нерсени билет экенсиң, ошол сүрөттү илбей эле койбойсуңбу ошол жака? Аны көргөн сенин балаң кантип тарбияланып атат? Буга окшогон нерселер толтура. Бул куру такыбалык. Эгер ошол нерсе болбойбу, ал нерсени үйгө киргизбе. Киргизип эмне кыласың? Киргизип туруп анын көзүн оюп коюп, же сүрөттү кийимдер болсо ал жерге башка эле бир нерселерди тартып, ал жерин сыйрып алып коюп, бул болбогон нерсе. Демек болбойбу? Аны болбойт деп эле үйгө алып келбеңиз. Анын ордуна башка бир нерсе бериңиз. Эгер башка бир нерсе берүүгө кудуретиңиз, алыңыз жетпейби, анда ошол нерселерди алып келип үйрөтүңүз өзүңүз. Мен бул жерде кукла болобу болбойбу бул маселени айткан жокмун. Бул нерсени козгогон жокмун. Бул өкүмү кандай, аны деле айткан жокмун. Мен айта турган нерсем, ошол кукланы алып келип көзүн оюп не кыласыз? Ошол картинаны илип алып туруп анын көзүн жаап, аны көзүн мынтип бир нерсе менен кырып өчүргөнүңүз эмне? Мен ушул нерсени айткым келип атат. Ошол нерсени көргөн кызыңыз, балаңыз кантип тарбия алып атат сизден? Ошол нерсени айткым келип атат. Бул ойлоно турган нерсе. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.